жебейт демекчи, жерге кандай өрөн сепсең, ошону аларың бышык. Улуу улутубуз көчмөн калк деп эл оозунда айтылып келгени менен, бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүздүн маңызында жер томкоруп, эгин айдап, кампа толтурган тарыхыбыздын орду да өзүнчө чоң барак. Анткени көчмөн болуп, мал жан өстүрүп, түтүн булаткан, кылымды артка калтырган үрп адатыбыз болгону менен, түшүм айдап, багбандык кылууну да терең өздөштүргөн элибиз турмуштун кандай гана учуру болбосун, эл эмгегин, жер жебесин далилдеп келет. Айтайын дегенибиз, атанын да баласы бар, өрүш толо мал баккан демекчи, жайнаган партиялардын аткарган иштерин жазууга сөз таппай муңкурап калсаң, өнүгүү прогрессивдүү саясий партиясынын жыл жыйынтыгында аткарган иштерин сөз менен айтып жеткизүүгө көп убакыт керек. Ошентсе да эл ишенимен актап келген Иштерман партиянын бир жылдык алгылыктуу иштерине көз чаптырып кетсек, жаз жаратылыштын, адамзаттын жашоо алкагына үмүт, максат, тилек тартуулаган мезгил. Мезгилдин шаңы жер айдап эгин эгүү эргүүсү менен башталат. Таң эрте күн уйкусунан ойгон электе уучунда толо берекеси бар багбан колуна кетмен алып, талааны көздөй бет алышы, жер айдап үрөн сээп, токчулуктун, молчулуктун жышаанын даңазалаган тракторлордун иш жүзүндө болушу мына жаздын сулуулугу. Быйылкы жаздын көркүнө өнүгүү партиясынын элге кызмат кылган техникалары жазгы катчылыкта элибиздин капшытына көмөк көрсөтүп, арзан баадагы күйүүчү майлардын партия тарабынан алынып келинип, элет элине таратылышы өзгөчө мааниге ээ болду десек жаңылышпайбыз. Жаздын бир күнү бир жылга тете демекчи, саналуу убакыттын бир мүнөтүн текке кетирбей, өлкөбүздүн 7 дубанын кыдырып, жер айдап, эгин сепкенге көмөктөшкөн партиянын ополтоодо иштерин коомчулугубуз маалымат айдыңынан күбө болуп турушту. Партиянын демилгеси менен союз таркагандан кийин талкаланып жок болгон элет жерине эң керектүү техникалык сервистердин кайра жанданып ишке кириши өнүгүү партиясынын айыл элдерине быйылкы жазгы жумуштарды жандандыруусуна себепкер болду. Нарын, Ысык көл, Ош, Жалал-Абад, Чүй аймактары боюнча жалпысынан 15 миңден ашуун дыйкандардын үлүш жерлерин айдап себүү иштерине көмөктөштү. 2013 жылдын жазгы тала жумуштарында Ош жана Жалал-Абад областарында 2000ден ашуун дыйкандардын 1985 гектар жер айдалып, мала басылып, буудай жана жүгөрү дан эгиндери эгилип, дыйкандарга жакындан жардам берилди. Бир гана шарт, жанагы айтып кеттик, биз колунда баары бар, жогу бар, карапайым калктын түшкөн сунуштарына, саякчыларына карап туруп айдап берет жерди. Жаз демилгесин жемишти аяктаган өнүгүү прогресс партиясы жайдын ысыгында дем алып жатып алган жок. Жерлерди кыдырып, мал жандуу элибиздин жашоо шартын оңоо менен ветеринардык дары-дармектер менен камсыз кылчу дүкөндөрдү ачып үлгүрүштү. Андан сырткары маданият, спорт, билим, саламаттыкты сактоо тармактарында көз жаздымында калтырышкан эмес. Ошентип өнүгүү партиясынын жазгы мээнеттерин жыйнап, жөжөнү күздө саноого да кезек келген. Жер айдап эгин сепкенге жардам берген партия тараптан дыйкандарга дагы деле жардам керек болгон. Бул ирет сепкен эгинди комбайн менен жыйнап алуу маселеси турган. Аалам айылдан башталат демекчи, саясаттагы чоң казатка аттанган өнүгүү партиясы айыл элине күзгү жардамды берүүнү да алдын ала пландаштырган. Өнүгүү техникалык сервиси өзүнүн материалдык базасын дагы чыңалтып, Турция, Белоруссия, Германия мамлекеттеринен дан эгиндерин так эгип берүүчү селка, культиватор, косилка, пресс-подборщик жана башка жаңы айыл чарба техникаларын алып келген. 2013 жылдын чөп оруп жыйноо жана тоют камдоо жумуштарында жаңы келген техникалар менен Ош жана Жалал-Абад областарынын жогорудагы аталган райондоруна жана алыскы Чаткал, Каракулжа, Кара Суу, Өзгөн районунун алыскы Зергер айыл өкмөтүндө жумуштар аткарылып, жалпысынан дыйкан фермерлердин жеңилдетилген баада 1850 гектар беде чөптөрү орулуп, 200 дана беде чөбү таңгакталып жардам берилген. Дыйкан эгерде жерин иштетейин десе, же техникасы жок, же үрөнү жок, же жер семирткичи жок, же жинайын десе анысы дагы жок, же ал өндүрүлгөн продукциясын сата албай жүрөт. Ошону биз чечкенге аракет жасап атабыз. Биздин өзүбүздүн кыймылыбыздын иш чаралары өтүп атат. Биздин келечекте максатыбыз жөнөкөй кыргыз жарандардын жашоо турмушунун деңгээлин жогорулатуу жана мамлекеттин
экономикасын көтөрүү дагы социалдык абал, экономикалык абал, саясий абал жагынан турукталуу боюнча жумуштарды аткарабыз. Ал эми Жети Үч жана Актала райондорунун МТСтеринде 400дөн ашуун дыйкандардын 589 гектар жер айдалып, мала басылып, буудай жана дан эгиндери эгилип, дыйкандарга жакындан жардам берилген. Ошондой эле дыйкандардын өтө көйгөйлүү маселесин чечүү максатында буудай дан эгиндерин оруп жыйноочу Нива Эффект комбайн алынып келинип, көпчүлүк дыйкандарга дем кошкон. Бул комбайн 2013-жылдын дан эгиндерин оруп жыйноо иштеринде Сузак районунун жана Өзгөн районунун алыскы Зергер айыл өкмөтүндө дыйкандарга рыноктогу баадан арзан, тагыраак айтканда 1 гектар дан эгинин жерин 3000 сомдон оруп жыйнап жардам берген. Ошондой эле жаңы кошумча келген жүгөрү оруп жыйноочу комбайн менен быйыл 200дөн ашуун дыйкандардын 260 гектар жүгөрү эгиндери орулуп жыйналып берилген. 13 гектар жер иштетилип, 42 центнер түшүм алынып, дыйкандарга жардам катары бөлүнүп берилген. Ал эми 2013-жылдын күздүк себүүгө 134 гектарга, Орто Азияда 96 гектар, Таштакта 24 гектар, Сымкатта 16 гектарга көбөйүп, алардын 54 гектарды айдалып эгилип бүтүп, калганы азыркы учурда иш жүзүндө. Жалпысынан алганда Өнүгүү Прогресс саясий партиясы алдында түзүлгөн Өнүгүү техникалык сервис тарабынан айыл чарба тармагында ушул мезгилге чейин мамлекетибиз боюнча 7891 дыйкандын үй бүлөсүнө жардам көрсөтүлгөн. Күз келгендеги сынактан кийин жөжөлөрдүн санына ыраазы болгон партиянын негиздөөчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев кыштын келиши менен жерлерди кыдырып, калктын күнүмдүк жашоосунда муктаж болгон жетишпегендиктерин кабар алып келүүнү да унуткан эмес. Алыстан атын уксаң Баатырдын, жанына келсең бир киши демекчи, Кабарлар KG агенттиги Бакыт мырзанын эл оозунда айтылып келген опол тоодо иштери жөнүндө баарлаш үчүн студиябызга конокко чакырып жетиштик. Саясатта, коомчулукта жана башка жерлерде сиз жөнүндө сөз болгондо атаңыз Эргеш Төрөбаев жөнүндө дагы айтылып калат. Ал киши коомдук ишмер, калктын камын ойлоп, ушундай бир алдыңкы иштерде иштеп жүргөн киши деп. Бул жөнүндө, атаңыз жөнүндө, сизге берген таалим тарбиясы жөнүндө кандайча маалымат бере аласыз? Эң негизгиси атамдан мен эмне алганым бул өзүмдү тартиптүү жүргөнүм. Бир жака барып, бир жолугушууга кечикпей барганын. Эгерде бирдеге бир кайсы сөздү айтканын, ошол сөзүңө турганга ошону кабыл алдым. Анан кийин адам менен мамилени түзүш. Анткени атам дайым айтат, бул дүйнөдөн эле баардыгыбыз кетебиз. Бирок мамиле деген болот. Бул мамиле менен көп нерсе курса болот. Мамиле менен, жакшы мамиле менен бири-бирибизди угуп, бири-бирибизди тил алып, биз келечекте жакшы өнүккөн Кыргызстанды эле көрө алабыз. Мен ошого ишенем. Өнүгүүгө кенен арыш таштаган элдик партиянын келе жаткан жаңы жылы менен куттуктоо менен бирге 2014-жылы мындан да көп ийгиликтерге жетишин, жеке эле партиянын эмес, өздөрү максат кылгандай өлкөбүздүн келечегине өсүп өнүгүшүнө зор салымдарын кошушун каалап кетмекчибиз. Үмүт Муканбетова, Кыялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.